Бул макулдашуулар кол коюлгандан кийин ратификациялоо жол жобосу аркылуу ишке ашырылат. Ошону менен бирге банк кредиттик каражаттан 141.300 евро өлчөмүндө бир жолку комиссиялык жыйымды кармап калаарын эске алуу керек дейт. Натыйжада биз добуш берген 14.130.000 евро эмес, 13.988.700 евро жумшалат дейт. Аны кайда жумшайсыңар? Бул жерде Адаган Кимсанбаевич, негизинен жана келишим түзүлүп атканда ошондой шарттар коюлган экен банк тарабынан. Кайсы банк? ЕБРР. Эмне деп шарт ушундай? Биз алып калабыз деп. При этом необходимо учитывать, что из кредитных средств банком будет удерживаться сумма разовой комиссионного сбора в размере 141 300 евро депчи. Ошондой шарттар менен бул коюлган. Ошондой шарт коюлса, өткөндө парламентте бир жакшы эмес көрүнүш болуп кетти Татиков мырзадан. Дайым эле ушундай болуп келген деп. Мындай болуп келген эмес. Ошол бизге Кыргызстанга 141.300 евро келип түшпөйт, бирок бул карыз катарында илинеби моюнга деген суроо койгонбуз. Сиз кандай деп жооп бересиз? Ушул карыз катарында биз төлөйбүз да баары бир. Адаган Кимсанбаевич, бул жерде кредиттик жана гранттыктагы составляющийлер бар да. Экөөнүн тең карап атам мен. Экөөнүн тең караганда, бул жерде жана консультационный услугалар бул жерге кошулган эмес. Бул суммагачы 17,8 миллион евронун ичинде консультационный услугалар жок. Бул толук кандуу ошол ремонттоо иштерине жумшала турган каражаттын суммасы. Анда келишимде ушундай болуш керек. Биз ушунча бөлөбүз, ошонун ичинен ушунчасы кеңешчилерге, жардамчыларга, эксперттерге төлөнүп берилет деп жазыш керек. Бул каражатты өзүнчө коюп алып туруп биз добушка койбошубуз керек. Мындай болуп келген эмес. Биздин практикада андай болгон эмес. Ал биз жалпысынан келишимге добуш беребиз. Кыргызстан ушунча алат, ушунча төлөйт деп. Бирок биз азыр айтып атабыз, Кыргызстан ушунча алат, бирок анын ичинен 141 миң калат банкта, бирок ал карыз катарында моюнда кала берет деп атабыз. Биз ошону тактап гана коюп атабыз. Кайда кетет, эмнеге жумшалат? Банк алып калса эмне үчүн алып калды? Эмне максатта алып калды? Буга чейинки ЭБРРден алып аткан бардык карыздарыбыздын шарты мындай эмес. Бул биринчи жолу ушундай пайда болуп атат. Эмне үчүн деп? Эмне артыкчылыгы бар, эмне өзгөчөлүгү бар? Макул, финансы министрлигинен дагы бир ирет карап чыксак, Адаган Кимсанбаевич. Кандай карап чыгасыңар? 3-чү окууга келип атасыңар, 2-чи окууга. Мына экинчи маселебиз кредиттик каражаттар 15 жылга дедиңиз, 15 жыл жеңилдетилген мезгил 4 жыл. Өзгөрүлмө пайыздык чен менен берилет деп атат да. Кандай өзгөрүлмө пайыздык чен? Эгер биз азыр добуш берип койгон болсок, анын пайызы кандай болуп өзгөрүп кетет? Алып атканда өзгөрөбү, же кайра карызды кайтарып атканда өзгөрөбү? Кайсы мезгилде канча пайызга чейин көтөрүлөт? Пайыздык чендери боюнча Руслан Сатылганович эле жооп берсе. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Адаган Кимсанбаевич. Бул маселени сиздер бир нече жолу көтөрдүңүз. Мен бул маселеге жооп бергем. Эми Еврибор боюнча сөз кылып атасыз, 6 айлык Еврибор. Бул деген европалык банктар аралык бири-бирине бере турган орточо пайыздык чен болуп саналат. Евро менен бериле турган кредит. Ошо бул азыркы убакта 3%-тын тегерегинде болуп жатат. Кандай 3%? Силер айтканда дайым айтасыңар, 0,75 болуп атат. Дээрлик бекер берип атат, 1%-дан ашпай атат деп. Азыр эми 3%-га көтөрүлдүкпү? Жок, 6 айлык Еврибор деген Европада ала турган бул пайыздык чен. Бул 0,75'ти бул дүйнөлүк банк берип жүрөт. Анын стандарттык шарттары 0,75. Бирок былтыртан 1-июлдан 2022 жылдан баштап булар 0%-тан берилип атат, бирок 100% кредит. Ар бир донорлордун өзүнүн стандарттык шарттары бар. Ал түшүнүктүү. Ошол 3% деген кайда жазып койдуңар силер? Жок, бул ар бир системада
банктын, биздин улуттук банктын системасына дайыма көрсөңүз болот, же Европанын сайтында көрсөңүз Жок, болот. биз сайтты карабайбыз. Биз кол көтөрүп добуш берип аткан документке карайбыз. Биз добуш берип аткан документ боюнча эч кандай сан көрсөтүлгөн эмес да, өзгөрүлмө пайыздык чен менен берилет деп атат. Ошону түшүндүрмөсүн айтып атам. Өзгөрүлмө пайыздык чен канча? Бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күнгө 3%. Кайсы жерде Адыхан жазылган? Кимсанбаевич, Кайсы жерде жазылган? Бул жок, бул деген сайтта көрсөңүз, Евробордун сайтында жазылуу. Же болбосо буга чейин, мисалы 0% болчу. Бул деген өзгөрүлмө. Ошол үчүн төлөп баштаганда датасын карап туруп, ошону төлөйбүз. Жок. Биз дагы бир жолу кайталайм. Урматтуу кесиптештер, биз кагазга кол көтөрөбүз, кагазга добуш беребиз. Биз кагазга ишенебиз. Сайтта бүгүн андай жазылып турат, эртең башкача жазылып калат. Сайтта керек болсо 1 саатта өзгөрөт. Биз добуш берилген кагаз түп тамырынан 15 жылдын ичинде 0,1%га дагы өзгөрбөш керек. Мына ошого добуш беребиз биз. Жогорку кеңеш жоопкерчиликти алып атат. Анан эртең сайтыңарда силер бүгүнкү 3%-ың эртең 15% болуп кеткен болсо, форс-мажордук ситуация деген болсо, кыргыз кайда барат? Карызды төлөйм деп. Бир жигит айтмакчы, бирдеме болуп кетиш керек бана аны төлөйм деп. Ошону сиздер так көрсөтүп коюшуңуздар керек. Мисалы кредиттик каражаттар ушунча жылга берилет, өзгөрүлмө пайыздык чен дегенде дагы өзгөрүлмө пайыздык чендин кайсы деңгээлге чейин. Сиз азыр 3% деп атасыз, анда жазып койгула. 3%-дан өзгөрүлмө пайыздык чен менен, бирок 3%-дан ашпаган деп жазып койгула кошуп. Биз ошондо так түшүнөбүз да, ошого добуш беребиз. Кандай дейсиз? Адыхан Кимсанбаевич, өзгөрүлмө деген бул деген 0%га да түшүшү мүмкүн. Эгерде 2016-дан 2021 жылга чейин карасаңыз 0% болчу. Ошондо биз тышкы карызды тейлеп атканда 0%-дан ошондо төлөчүбүз да. 0,30% Макул, анда жазып койгула. 0%-дан 3%-га чейинки өзгөрүлмө болот деп жазып койгула. Так. Мен айтып атпаймынбы силерге? Мындан 3-4 жыл башта мунайдын баасы дээрлик $50 чейин түшкөн. Бүгүн канча болуп атат? Мунайдын баасы көтөрүлүп атат. Эгер Европага газдын баасы $600 болгон болсо, $3000 чейин чыкты. 1000 кубу. Бул деген дээрлик канча 100%-га көтөрүлүп кетти деген сөз. Муну өтө коркунучтуу сөз бул. Өзгөрүлмө пайыздык чен менен деген сөз коркунучтуу сөз. Керекпи 0-гө чейин түшүргүлө, Кудай жалгасын. Анда жазып койгула. 4 жылдык жеңилдетилген мөөнөткө жана өзгөрүлмө пайыздык чен менен деп кашанын ичине жазып койгула. 0%-дан 3-кө чейин болушу мүмкүн. Калсаңар түшүргүлө, калсаңар 3-төн. Эгер эртең 3-төн көтөрүлүп кетсе, ким жооп берет ага? Кепилдик жок. Анан өзүңүзгө окшогон дагы бир жигит келет дагы, өзүңөр добуш бергенсиңер деп кайрадан жогорку кеңештин көзүн чукуйсуңар. Өзүңөр макул болуп добуш бергенсиңер. Акылдуу экенсиңер, эмне үчүн чектеп жазып койгон эмессиңер деген сөздү угушуңуз мүмкүн, урматтуу кесиптештер. Бул тарыхта болуп келатат. Кандай карайсыңар ушу сунушка? Адыхан Кимсанбаевич, бул боюнча сиз пайыздык чендин өзгөрүлмөсү бул стандарттык шарттар, бул Европа өнүктүрүү банкынын эрежелери, буга чейин алган кредит гранттардын ушул стандарттык условиялары менен алганбыз. Анда да ушу 6 айлык Евробор деп алынган. 2009 жылдан бери. Экинчиси, эгерде 6 разделди карасаңыз, соглашениянын, келишимдин H пунктун GH меники орусчасы жазылуу, кредиту применима плавающая процентная ставка деп жазылуу. В пределах. Плавающая ставка. Несмотря на это, заемщик может в качестве альтернатива к плавающей процентной ставке на всю или любую часть непогашенного займа на тот момент выбрать выплату процентов по фиксированной процентной ставке.
по такой части займа в соответствии с разделом 3.04. Биз ошо фиксацияда кылып койсок болот. Эгерде бүгүн айтсаңыз, мына фиксация кылгыла десеңер, анда бул 3% болуп калат да. 3% болбойт. Жок, эгерде азыр 3% болуп атпайбы? Кечирип коесуз. Эгерде биз 0-дөн 3-кө чейин деп атсак, анда ошол силердин жасаган жумушуңарга жараша болот. Каалайсыңар 0% кылгыла. Бирок биз 3-кө чейин деп чектөөнү коюп коюшубуз керек деп атам мен. Сиз айттыңыз, мен сурадым сизден. Ошол өзгөрүлмө пайыз болсо канчага чейин көтөрүлөт? Сиз айтып атасыз 3-кө чейин деп. А ким кепилдик берип атат 3-кө чейин 3төн ашпайт деген? Ага жооп жок. Биз айтпайбызбы? Коюп койбойлубу? 0%дан 3%га чейин. Ошонун ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзө бергиле. Эгер эртең 7% деп койсо эмне дейсиз? Кепилдик жок. Себеп биз өзгөрүлмө пайыз менен дегенге кол көтөрүп парламент колдоп берип атабыз. Бул кооптуу. Мындай жоопкерчиликти парламент өзүнүн мойнуна ала албайт. Болгондо да бул элдин мойнуна илине турчу карыз. 15 жылдан кийин төлөйт. Бүгүн 10 жашар балдар ошондой 25-ке чыгат, иштеп баштайт, ошолор төлөп баштайт. Төлөп бүтүш керек болот. Биз кандай алабыз ал жоопкерчиликти? Шартын кандай кылып алабыз? Сиз эмне үчүн ошол 3%га чейинки дегенге макул болбой атасыз? Адахан Кимсабаевич, мен ага макулмун, бирок өзүлөр Европа өнүктүү банктын шарттары боюнча ушу Еврибор 6 айлык деп атат да. Эгерде биз ага макулдугун бербесек, анда акча да ала албайбыз. Ошону биз чечиш керекпиз. Бирок келечекте ал түшүшү мүмкүн. 3% болобу, 4% болобу, бирок түшүшү мүмкүн. Түшүшү мүмкүн. 1%га чейин түшүшү мүмкүн. Жазып койбойлубу деп атам ошону. 0-дөн 3-кө чейин деп. Жо жазганда буну Еврибор 6 айлык деп өзүнүн стандарттын шарттарын коюп атпайбы? Баракелде. Ошол карыз алып аткан биз болгондон кийин, биз карыз алып аткан кишилер дагы шартты коюш керек. Койгонду билиш керек. Биз ушундай бир кедей өлкөбүз. Эртең пайызыңар көтөрүлүп кетсе бизге кыйынчылык болуп калат. Ошондуктан урматтуу мырзалар, достостук чыныгы достук мамиледе калалы. Төлөп берели, маселе жок, бирок 3%дан ашпайлы, макулсуңарбы деп кол алыш керек да. Шартты коюш керек да. Алар койгон шарт менен кете бербеш керек да. Адахан Кимсабаевич, бул маселени туура көтөрүп атабыз. Себеп дегенде биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда бул маселени көтөргөнбүз. Андан башка биздин депутаттар да ушул сүйлөшүүлөргө дайыма чакыртабыз. Ушу биз менен чогуу сүйлөшүп, ушундай өзүлөр уксун дегенибиз оюбуз бар да. Качан чакырасыңар? Чакырабыз. Эмкисин буга чейин да чакырылган. Эгерде биз сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын көтөрсөк, депутаттар да бар. Эмки сүйлөшүүлөрдү сөзсүз сизди суранабыз катышканга. Биз урматтуу кесиптештер, бул керектүү нерсе, колдошубуз керек, бирок керектүү деп эле бардык жерге башыбызды салып алышыбыз бул опырталдуу болуп турат да. Болгондо дагы могул жерде айтып атабыз, жанагы окуткандарга эмес, эксперттерге эмес, башкаларга эмес, жөн эле банк өзүнүн каалоосу боюнча 141.300 еврону алып калып атат. Ага да макул деп атабыз. Бирок төлөп атканда өзгөрүлмө пайыз деп атат. Анын ченеми канча болот деп сурап атабыз. Эртең шарт өзгөрдү. Биз 7%га чыгарып койдук. 7% менен төлөйсүңөр десе, биз кайда барабыз? Кайда барабыз? Кайсыл укуктук документибиз колубузда болот биздин? Бул капкан болуп калып атпайбы? Менин сунушум, Айбек мырза, мына ошону Каржы министрлиги, экономика министрлиги, айыл чарба министрлиги 3 тараптуу болуп, банк менен кайрадан ушул маселени чечип келгенге чейин токтотуп турушты сунуш кылам мен. Себеп биз мындай опырталдуу нерсеге добуш бере албайбыз. Болбойт. Эки жөнөкөй жаран келишим түзгөндө дагы мына ошол козуңду берип тур, жайлоодон мал түшкөндө козуну кайтарып берем дегенде дагы ошол өлчөп алат, ченеп алат. 6 айлык козусуна күздө мал жайлоодон келгенде 2 жылдык кочкор бербейт да кайтарып.
Ушуну эске алышыбыз керек. Рахмат. Рахмат, Адахан Кисенбаевич. Эске алабыз сөз түрдө. Кимде да кандай сунуштар бар, суроо бар?